Seni сындырам дегендер көбөйгөн сайын сен сынба. Билесиңби, сынып калсаң сен эч кимге керек эмессиң. Көтөрүлгөнүң сайын королбастар көбөйөт, душмандык кылгандар көбөйөт. Ошол учурда колдон тарткандар аз болот, бирок көтөрүлүп алгандан кийин сен бардык системаны түшүнүп каласың, дүйнө кандай түзүлгөндүгүн түшүнүп каласың. Айтайын дегеним аракетиңди кыл, токтобо. Токтосоң болду. Ташбака дагы сени өтүп кетет, ишенесиңби? Аракет кыла берсең, жок дегенде басып, жок дегенде жөрмөлөп аракет кылып, жатып алып мынтип аракет кылсаң дагы сен баспай аткан адамдан алдыда болосуң мекендешим. Аракет кылышыбыз керек. Билесиңби, проблемалар келгени сага жакшы, жаман эмес, жакшы. Сен проблемаларды чечип, ошондон сабак алып, тажрыйба алып, күчтүү болуп кетишиң керек. Этапма-этап. Сабак кебесе, проблема кебесе, сен кантип эркек болосуң өзүң айтчы. Эркек болуштун башка жолу барбы? Аялдарга проблема кебейт. Неге? Түшүнүктүү, Ошондуктан аракет кыл, чеч, маселелерди чеч, жоопкерчиликти мойнуңа ал. Качангаcha качып жүрөсүң, качангаcha качасың. Канчалык проблемалар көп келген сайын, сыноолор көп келген сайын сен ошончо күчтүү болуп кала бересиң. Ошондуктан да акыл жашта эмес, башта деп бекерге айтпайт да. Себеби жаш эле баланын 20 жашта бирөөлөр 100 000 доллар таап коет, 20 жашта. А кээ бирөөлөр 60 жашка чыкты 100 000 доллар кармай элек ал өмүрүндө. Айтайын дегеним, ошо башыңа жашың айырмасы жок, 20да 25тесин айырмасы жок, күчтүү проблемаларды менен чечип, күчтүү маселелерге аралашып, күчтүү территорияларда жүрсөң, күчтүү адамсың сен, акылдуу адамсың. Кээ бир жашы 60-70лерге караганда күчтүүсүң сен. Сыноолорго карап, сабактарга карап, адамдын акылдуулугу билинет, жашка карап эмес.